Assalamu alaikum достор. Мен силерге азыр Wildberries сайтына телефондон кантип партнер катары регистрация болсок болот, ошону айтып берейин. Биринчи Google'га киребиз. Бул жерге Wildberries деп жазабыз. Wildberries басабыз. Chrome. Ачылгандан кийин эң ылдыйына чөбүз. Партнером дегенди басабыз. Продавайте на Wildberries. Мына ушундай болуп ачылат. Бул жерде Кыргызстанда болсоңор Кыргызстанды тандап, Россияда болсоңор Россияны тандайсыңар. Мен Россиядамын, ошон үчүн Россиянын номерин жазам бул жерге. Получить код. Азыр бул жерге код келет, ошол кодду жазышыбыз керек. 790 973. Андан кийин ушундай окошко ачылат. Страна Киргизияны тандайбыз. Биздики Кыргызстан ИП болгон үчүн Кыргызстанды тандайбыз. Кимдики российский ИП болсо Россияны тандайсыңар. Форма организации ИП без НДС. Бул жерге НННди жазабыз. ННН расчетный счетту кантип ачыш керек? Мен мурдагы видеодо көрсөткөнмүн. Каналдан тапсаңыздар болот. Же болбосо ссылкасын описанияга калтырам. Бул жерге НННди жаздык. Андан кийин наименование поставщика. Бул жерге өзүбүздүн аты жөнүбүздү паспорттагыдай кылып толук жазабыз. Полное наименование юрлица. Бул жерге полный деп атат, бардыгын жазабыз. Толук индивидуальный предприниматель аты жөнүңөр. Мына ушундай кылып толук жазабыз. Фамилияңарды толук жазгыла. Андан кийин зарегистрироваться дегенди басабыз. Андан кийин ушундай окошко чыгат. Силерде бирок биринчи регистрация болуп атканыңар үчүн башкача окошко чыгат. Со своего склада Wildberries деген. Андан кийин ол үстүдөгү оң жактагы бурчтагы адамдын сүрөтүнө басабыз. Личный кабинетке киребиз. Андан кийин настройки профиля. Данные продавца дегенге басабыз бул жердеги. Мондайлар чыга берет, буга көңүл бурбай эле койсоңор, кээде ушундай боло берет өзүнчө. Так, андан кийин ылдый чөбүз. Бул жерлерин биз толтурганбыз. Эми расчетный счетту улашыбыз керек бул жерге. Банктан ачкан расчетный счетту. Дагы бир жолу айтам. Расчетный счет ИП жөнүндө кантип ачыш керек видеого тартканбыз. Ссылкасын описанияга калтырам. Так, дальше бул жерде счетту кошуш үчүн эң ылдый чөбүз. Редактировать данные продавца дегенге басабыз. Андан кийин жогору чыгабыз дагы. Бул жерде юридический адрес деп турат. Юридический адреске ИПда кайсыл адрес кандай болуп көргөзүлсө, куддум ошондой кылып жазабыз. Эгер туура эмес жазып койсоңор, кийин акча чыгарууда проблема жаратышы мүмкүн. Андан кийин генеральный директорду жазабыз. Расчетный счетту жазабыз. Бикти жазабыз. Ал расчетный счет менен бикти банктан силерге мындай кагаз берет, реквизит. Расчетный счет деген жерге өзүңөрдүн кагазыңардагы могул кызыл менен белгилеп койгон номер жазасыңар. Бик деген жерге бул жерде биктин тушундагы цифралар жазасыңар. Калган ылдыйында КПП, Бик транзитного банка дегендерди толтурбайбыз. Ушундай кылып жазып койсок эле Wildberries'тен түшкөн акча сразу банкка сом болуп түшөт. Андан кийин бул жериндеги название магазина дегенди жазып коебуз. Өзүңөрдүн каалаган магазиниңердин атын жазсаңар болот. Например, мындай болуп өзгөртүп койсок болот. Андан кийин сохранитти басабыз. Данные успешно сохранены. Мына болду, ушу менен регистрация бүтөт. Толугу менен Wildberries сайтына
партнер катары ушинтип катталабыз. Андан кийин товардын карточкасын создавать этиш керек. Кийинки видеолордон ноутбуктан кантип товардын карточкаларын туура создавать этебиз, ошолорду көрсөтөм. Каналга жазылып коюңуздар, лайк басканды унутпаңыздар. Кайрадан кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.